Assalamualaikum, достар, туғандар. Менің атым Арсланбек болады. 94 жылқымын. Баткен облысының Қадамжай районына қарасты Алғайдың тұрғыны боламын. Мен ошол 2020 жылы 27 октябрь күнү Қадамжай родунун сотрудниги мен айылдашыма наркотик сатканына күбө болгонмун. Бирок ошондон бери Қадамжай родунун кээ-бирки ошо наркотик сатып иштеп жүргөн сотрудниктери, ошол наркотик саткан, мындайча айтканда, шефине жардам берип жүргөн жүгүртөктөрү ар кандай повод менен мени 2 жолу камады. Бир канча акчамды алды, бир канча расходко түшүрдү. Азыр ошол боюнча кеңири айтып коеюн деп видео кайрылуу жасаганды туура көрдүм. Себеби ар кандай азыр интрига сөздөрдү чыгарышып атат. Бул Кадамжай родусу анан өзүнүн уткалары, через уткалар аркылуу ар кимге через ар кандай адамдар менен чалдыртып, же аларга чара көрбөй, баягындай психологический атака, кандай десем, провокация кылып, мен ошондой дагы бир кичине бир кыйтык, эптеп эле бизден бир кыйтык сөздү эстесек, анан кайра эле камасак деп тиш кайрап ошентип турушат. Мен кыска окуяны айтып бергенге аракет кылайын. Себеби бул видеону мен чисто көбүнчөсү бул айылдаштарым үчүн чыгарып атам. Себеби айылдаштарым действительно булар мындай фактын эле билет. То, что мен камалганым боюнча, мошенничество боюнча камалганым боюнча булар билет. Башка ошол не болуп камалдым, кандай мошенничество болгон, негизи эле мошенничество болгонбу, болгон эмеспи, андан кабары жок. Ошон үчүн анча-мынча жерде кандай интрига сөздөр болуп кетип атат. 2020 жылы 27 октябрь күнү мен өзүмдүн айылдашым Мурат деген бала мага чалып, районго Кадамжайга алып чыгып кел, биз талант досум экөөбүз ичип алганбыз, анан ошо биздин машинаны айдап барып келдик. Мен ошолор машинасын айдап водитель болуп барамын. Себеби мен ошол өзүбүз айылдан Байман Батыр базарына такси кылып иштеп жүргөнмүн, такси болуп. Анан алып барсам, бир досу менен жолукту. Досу бул Бахауидин деген участковый. Мен барып ошол Бахауидиндагы ошол Байман Батыр базарына мындай чыгып калышат. Чыгып калганда ошол жерден көрүшүп таанышпыз. Кээде анча-мынча чырдын артынан таанышканбыз. Анан ошентип бул Бахап менен сүйлөшүп турган жеринен кичпейилдикке барып учурашып коеюн деп барып учурашып койдум Бахап менен. Ошол учурашканда мына койнунда курткасынын ичинде бир пакет турган. Ошол пакетти Муратка берет. Анан Кызылкаяга барабыз. Кызылкаяда ошол Талант деген досу ошо местный балдар менен кичине чырдашып кетип, ошо местныйлар арасынан бир опер болот, Нокат районунан, Нокат родусунан опер деп өзүн тааныштырган. Анан ошол Максат деген опер ошо местный балдар менен нары бери кылып отуруп, анан машинаны издешет, акча издешет. Бирок машинаны акча издешкенде бул наркотик чыгып калат. Анан биз ошол жерден кармайт, Максат Талант экөөбүздү кармайт, Мурат качып кетет. Анан ошол Максат Нокат родунун опери, Кызылкаялык местный оперди чакырып, Эрмек деген. Ошо Эрмек деген бул 524 же 527 деген орус номериндеги кызыл 07 келет. Келгенде Максат айтат, ушундай үчүнчүсү качып кетти, азыр кармайбыз балдар менен нары бери деди. Анан Эрмек келип айтты, наркотик мындай эки баштыкта скоштолгон эки мындай топ эмени көтөрүп келди да, мына кимдики деди. Мен айттым, мен билбейм, мен ошо кабарым жок. Десем, Талант айтты, бул Мураттыкы деди. Бул Мураттыкы, Мурат азыр мына участковыйдан алды деди. А мен айттым, участковый именно мына эки пакет берген көргөн жокмун, бирок бир пакет бергенин көрдүм Муратка дедим. Ошентсем, короче, общий камаласың деди. Ошентип берги Эрмек деген, ошентип сүйлөп аткан жерден булар Муратты кармашты, жанагы Максат деген.
Muratты кармап келди. Ошол жерден 1-2 Muratты урушту, тебишти, машинага жүктөштү отдельно. Биз талант экөөбүз отдельно машинага жүктөп, Эрмек ошол жерде бир балага айтты: "Мына балдар качып кетсе, кокус. Машина менен депсеп кет, пистолет менен атып сал, себеби мына наркотик бар, булар наркотик ташыган деп туруп биз рапортко жазып коебуз" деди. Болбосо ошол жерде отурат деди. Анан бул Эрмек деген дагы бир максат деген, атын максат деп мен уктум, точносын билбейм. Бир темно-зеленый 07 келди, без номер. Бирок машинасынын артында, лобовоясында тонировкадан 111 деген номер көрүнүп турган. Болушу мүмкүн ошол номердеги 07. Ошол келди. Анан Мурат ошол машинага жүктөп, Эрмек ошол максат, Мурат үчөө бир жака кетти. Бул эртең менен где-то таңкы 5-6да болгон окуя. Анан кечинде саат 4:30 примерно Мураттар келди. Келип туура Роодого айлады. Роодого барган жерде Мурат айтты: "Короче, балдар, биз Мурат келди дагы бизге, талант экөөбүзгө айтып атат. Мен экөөңдү ошол залогдон чыгарыш үчүн $17,200 акча бердим. Мен өзүмкүн отдельно берип атам. Анан өзүмдүкүнү өзүм чечем. Силер наркотикке вообще илешкен жоксуңар. Мен наркотик меники деп айттым, азыр ошону чечишебиз" деди. "Силер пока барып машинаны жасап тургула" деди. Себеби ошол таланттын машинасы булар дагы башка нерсе чыгабы деп абсолютно полный чачып салышкан да, даже эшиктин обшивкаларына чейин алып салышкан. Анан барып ошону пока собирать этип отурдук. Собирать этип отурганча Мурат келди. Муратка айттым: "Мурат, эми ушундай наркотик кылат экенсиң, арам иш менен иш кылат экенсиң, кой эми мага чабай эле кой, мамилени токтотойлу" деп. Ошол бойдон бирок Мурат лично өзү сурады: "Эми ушул нерсе мындай жигитче болду, бир жолу адашпыз, мындай айылга тарап кетпесин, ортобузда эле калсын" деди. Мен айттым: "Сен мындай кылды деп мен кимге айтам" дедим. Сөз ташыган менин адатым жок дедим. Ошентип 1,5 айдай сүйлөшпөй жүрдүк Мурат менен. Анан ошол эле 2020-жылдын 5-декабрь күнү где-то кечки саат 11-12 Мураттын апасы мага чалды. Короче, балам Мурат талант менен эртең менен чыгып кеткенче жок, телефондору өчүк, связга чыкпай атат. Анан сен 1-2 жолу кадан жайга алып баргансың, примерно кай жерлерде жүрөт билесиңби деди. Анан мен айттым: "Ооба билем" дедим. ДКнын жанында бир дом бар, прокурорго барат дедим. Анан Роодого кирет, начальнигине дедим. Анан Халва деген столовойго барат, анан бул жактан Алмаз деген ресторанга барат дедим. Ошентсем жүрүп барып келели деди. Болду, азыр даярданып турум, мен түшөм дедим. Үйүнө чыгып барып, Мураттын апасын алып, мен кадам жайга чыктым. Ошол Роодого алып бардым, Халвага алып бардым, Алмаз кафесине алып бардым. Анан берки ошол ДК жактагы ошол прокурордун үйү жака алып бардым. Ал жакта жок, көрүнбөйт. Анан кайра Мураттын апасын таштап өзүм иштерим менен кеттим ошко машина базарга. Кийин уже 2 күндөн кийин мен айылдан ошол Байманбатыр базарында такси болуп иштейм. Ошол жака рейске чыкканда ошол жерден адамдар сүйлөп баштады. Мурат менен талант наркотик менен кармалыптыр деген сөздөр башталды. Анан мен Мураттын апасына чалдым: "Эмне болду?" десем, "Ушундай кармалыптыр. Ошто экен, азыр биз Бишкекке перевод кылып атабыз". "Неге ошто болсо ошто эле ишти эме тергөөнү уланта бербейби" десем, "Жок, оштон кармаган балдар дагы акча сурап, акчага келгенде видеого түшүп калган камерага, анан ошого биз ошолорду дагы жоопко тартылсын деп Бишкекке аракет кылып атабыз" деди. Анан булар Бишкекте сурак башталганда менин атым күбө катары чыгат, себеби ошол биринчи кармалганда мен дагы болгонмун, мен көргөнмүн, действительно бул бакаттан наркотик алганын мен билемин. 2 жолу ошол Кадамжай Роодунун начальнигине түнү саат 1-де, 2-де 2 жолу алып барганмын, жолуктурганы. Анан ошондо менин атым чыгып баштаганда бул Кадамжай Роодусунун ошол убактагы начальниги Кочкоров Орунбай через балдар аркылуу мага давлением баштайт, андай мындай деп. Анан ошол Бакат деген менин үйүмө келет 5 килограмм наркотик менен. Бизде наркотик деген өтө көп
Бул биз үчүн тупурак дегенде эле нерсе. 5 килограммды үйүңөн табып алып энеңди да камап коебуз. Сен айтпашың керек, ошол жерде жокмун деп айтышың керек, нары бери деп уже давлениең баштайт. Действительно себеби бул Бахапты Бишкекке чакырганда, Бахап менен ошол убактагы Кальмион айыл өкмөтүнүн, то есть айыл аймагынын помдун начальниги Акжол деген экөөнү суракка чакырат. Суракка чакырганда Бишкекке бул Орунбай барат, анан экөөнү тең чыгарып келет. Кантип чыгарып келет, мага белгисиз, бирок экөөнү чыгарып келет. Ошондон кийин бул мага келип атат, ушундай силер артыңардан расход кетти, короче $15,000 сенин мойнуңда, кийин дагы $10,000 бересиң деп, ошентип короче давлениең конкретно башташты. Башташып жүрүп эле анан булар айтты, биз уже сага арыз жазып турабыз, сени билебиз, кимден карзың бар экен, ошолор арыз жазышат, нары бери деди. Анан мен үстүмөн арыз түштү. Арыз түшкөндө мен тергөөчүгө бардым. Негизги тергөөчүгө попал болгондо мен ошол паспортумдун срогу бүткөндүгү үчүн паспортумду жаңылайын деп эмеге барсам, паспорт ал жактан роста жок деген справка керек экен. Анан ошо роста жок деген справканы алган келгенде булар айтты, кагазды берди. Мага роста жок деген кагазды берди, бирок сен Бектурга жолуккун деп дежурный айтып калды. Анан Бектурга кирсем, Бектур эмне кылып жүрөсүң деди. Анан ушундай, мына паспорт жаңылаш керек, срогу бүткөн. Ошону паспорт барсам, бул жака жөнөттү, роста жок деген. Анан ошол справканы алдым десем, паспортуң берчи, качан бүткөн срогу деди. Анан паспорту бердим. Уже где-то июлдун 15-лери болсо керек, же 18-19-дары точно так дата эсте жок. Мен паспортум болсо уже апрелде эле срогу бүткөн. Көрдү дагы, телефонун берчи деди. Телефон берсем, экөөнү алып койду. Анан короче сен бүгүн камаласың деди. Себеби сыртта атам менен акам турган. Анан точно. Биз такта билдик. Такта билгенден кийин мен тактаганда кандай тактадык? Бул действительно Орунбай мени кама деген сөздү айткан. Кээ бир адамдар ортого түшкөндө дагы жок, мен өзүмдө конкретно муну кама деген задача турат деди, ошону камашым керек деди. Ошондон атамдарга чыгып айттым, ата баары жакшы, Кудайга шүгүр, эми бул жагы пешене, башка түшкөндү көрө беребиз, силер үйгө бара бериңиздер, кыжалат болбоңуздар деди. Примерно эртең менен саат 10до Бектур алдыга кирген болсом, кечки саат 5:30 чейин мени кармап отурду. Анан 5:30 адвокат келди. Адвокат келди дагы эмне болду деди, делолор менен. Болуптур, сен пока эмени делолорду тактай бер, мен эртеңден баштап дело менен таанышам деди. Адвокат кетти. Анан Бектур айтып калды. Саат 6:30 Бектур айтты, экөөбүз эми тең туш экенбиз, дос экенбиз, анан нары бери сен да бала чакаң бар экен. Мен азыр замначальник менен сүйлөштүм, 20 000 берсең, мен сени камабайм деди. Анан мен айттым, Бектур, мен болуптур 20 000 берейин, бирок азыр жанымда башчы жок дедим. Десем айтты, любойна бирөөнөн чакыр, болсом камаласың деди. Мен айттым, мен кимден чакыртам дедим. Мен көрдүм, акам бир майыптыгы бар киши болсо, мен ким келет азыр 20 000 көтөрүп дедим. Давай мен азыр үйгө барайын, эртең алып келип берейин. Десем, бул болду анда эркекче, болду, эми сага 20 000 керек, мен берем да дедим. Зачем мага камалып? 20 000 сурап атасың, беремин, ошо менен камалбайм. Десем, эркекче камалбайсың, бер деди. Үйгө кеттим, эртеси күнү эртең менен чыгып келдим дагы. Кайра эле Бектурга кирдим. Бектурга кирип, Бектур, мына карта дедим, банковский. Мен ошонун паролун унутуп калдым, мага паспортум керек, мен ошо через кассадан чыгарып алайын дедим. Десем, кантип унутасың деди. Эми көрдүң да баштагы түйшүктү, эсинен чыгып калыптыр десем, паспортум сейфтен алып берди. Анан мен айттым, эми бир жолу телефондан бере бер, ата энеме чалып коем, мына мен камалган жокмун деп кыжалат болуп отурат.
деп телефонду алдым дагы. Банкка барып акчаны через касса снимать эттим. Акчаны через касса снимать эткенин себеби бул ошол мен Бектурга себеби мага адвокат жалданып атат. Мен ошол жерде бир күн почти целый день мени кармап турат. Без тергөө, без ничего, без кагаз эле кармап турат мыйзамсыз. Адвокат келип дело менен таанышып баягындай кылып атат. Күбөлөр бар, что мен ошол жерде камалат деп отургандагы. Анан бул именно мени акча үчүн камагандыгын кийин дагы далилдеш үчүн банк компанияга барып, банк компанияга дагы ошентип айттым. Мен паролду унутуп калдым, мына паспорт боюнча чыгарып бергиле, сураныч, мага срочно акча керек деп. Банковский картадан мен так эме эсте жок, же 13.200, же 13.800 чыгаргандан калганын же 6.200, же 6.800 наличка өзүм чөнтөгүмө коюп 20 миң кылып Бектурга бергенмин. Анан Бектур 2 күндөн кийин чалды дагы айтты мага. Короче, сен келбейсиң менин алдыма деди. Чыктым, тергөөгө барсам айтты. Мен отпускага чыгып атам. Мага бир дагы 5 күн бербейсиңби? Балдарым менен бир жакшы мындай семейный чай ичип коеюн. Ошентти. Мен айттым. Болуптур, сен отпускага кетсең, анан кийин иш эмне болот дело? Мен уже бул арыз жазгандар менен сүйлөшүп атам. Мен 2 машинамды же буларга берем, же сатып акчаны беремин. Десем, көрөсүң, ошол мен где-то августтун 10-доруна чейин сен точно керегиң жок, ошол августтун 10-доруна чейин бүтүрсөң, делоңду сразу эле ушул жерде мен жооп берем деди. Анан болду дедим. Бирок мага бир какой-то ушундай отпускага чыктым, керегиң жок деп жазып бересиңби десем, жок. Мен сага башкорго чара мара деп эле жөн эле тергөөгө келип туруу милдет эмес деп эле кагаз жазып берейин, ошол менен смело иштериңди бүтүрө бересиң. Кала любой жака барып ушул менен жүрө бересиң, бирок мен чакырганда келип турасың деди. Бирок 10 августка чейин мен отпускадамын, сен вообще мага керегиң жок деди. Делоң мына сейфте, менин сейфимде, плюс өзүмдө болот деди. Бул кабинет уже мен отпускадан келгенге чейин жабык болот деди. Ошентип жазып бердим, мен колду койдум. 5 миң акчаны бердим, ошол семьясы менен жирный чай ичип алсын деп. Анан өзүм 26 июль күнү Бишкекке жөнөдүм президентке кайрылган. 27 июль жетип, мен эртең менен Аларча резиденцияга бардым. Аларча резиденциясында турсам, СГОдан, служба государственной охранынан балдар чыкты. Балдар чыгып, эмне болду, эмне турасың деди. Ушундай болуп атат. Ушул наркотиктерге камалбай эле, наоборот, суракка бир жолу эле барып, ошол бойдон чыгып кетип атат. Мага давление башталып атат десем, азыр биз сага бир эмеге президентке жеткиребиз, анан кийин сага адамдар, тийиштүү адамдар кайрылат деди. Ошол моментте эле Ленин роосунан бирөө келди, өзүн лейлектикмин деп тааныштырды. Ошол айтты, бул Аларча резиденциясы биздин роодуга карагандыгы үчүн биз көчөмө кылабыз, а сени биздин начальник чакырып атат деди. Начальник роодуга кирдим, Бактыбек Нарчаев дегенге. Кирсем, кабинетинде Гүкөнбүн сотрудниги, Эсенбүн сотрудниги үчөө отуруптур. Ошол жерде Бактыбек Нарчаев эмне болду деп сурады. Мен айттым, ушундай. Бахап деген, мен ошону көргөнмүн. Машинасында дагы бир шериги отурган. Машинасынын түсү кара, номери 3218, маркасы Деу, модели Леганзе. Ушундай машинага келип Муратка пакетти берген. Ошол Мураттын пакетинен кийин машинадан наркотик чыгып атат. Ошол боюнча кийин бизди залогко алып атат, Эрмек деген. Залогко алып, бизди залогдон кое бериш үчүн $17.200 алып атат. Палан төкөбүздү залогдон чыгарыш үчүн Мураттан. Мураттын өзүнөн дагы надельный акча алып атат, наркотикти жабыш үчүн. Бул эмеде турат дедим. Кызыл кайрылууда турат кагазы, Мураттын жазгандары полный турат дедим. Десем, полный далилдер жетиштүү турбайбы, давай камайбыз деди. Бирок сен азыр пока связьда бол, 1-2 күндө биз тийиштүү чараны көрүп туруп сага чалабыз деп номерин алып калдым. УКМКнын кызматкери жүрөм бизге дагы көрсөтмө бер деди. ГКМга бардык. Ошол Ленин роодуна чыгып эле, Малдай гвардиядан бир зданиясы бар экен, ошол жерге кирдик. Ошол жерге киргенде ошодон окудум, ошентип айттым. Айтсам болду деди, связьда болуп турабыз деди. Биз сага чалабыз деди.
Ошол моментте мен эмеден чыктым, УКМКнын зданиясынан чыккан элем, апам чалды. Чалып УДдан чалышты. Кочкоров Орунбай сени тез айылга келбесе камайм дептир деп ошентип чалды. Анан мен апама айттым. Эч кыжалатпагын, мен Кудайга шүгүр бир жакшынамын. Баары жакшы, жакында барам бир эки күндө. Эч кыжалатпагын. Эч ким камабайт деп кичине апамды успокоить этирип, анан ак үй жакка өттүм. Ак үй жактан бирөө менен тааныштым, атын айтпай эле коеюн. Ошо менен таанышсам, ал айтты, биздин азыр президент Чолпон атада деди, сен ошол жака бар деди. Анан 29-июль күнү мен Чолпон атага бардым дагы. 30-июль ошол жерде кичине сел жүрүп, президент ошол бир аймакты текшергени барып, кайткан убакта где-то обедтерде ошол кыптын астында турсам, кайра эле ошол местный эмеден Чолпон ата резиденциядан эзгөө чыкты. Эзгөөдөн бирөө чыгып туруп айтты, эмне турасың деди. Анан ушундай маселе боюнча турамын. Себеби кечээ 27-си мен Чолпон атага бардым. Барып ушундай деп айтсам, Бактыбек Нарчаев айтты, мен эми просто өзүмдүн оюм. Бактыбек Нарчаевден биз чыгып, Бүкөнбай келгенче Бактыбек Нарчаев ошол Кочкоров Орунбайга чалган. Чалып, сенин артынан ушундай жалкылык келиптир, бирок материалдар достаточно экен деп айткан. Бул Орунбай мен апама чалдыртып, коркутуп, плюс мени розыска чыгарып берди деди. Десем, болду, азыр биз киребиз, шефке айтабыз, жеткиребиз, анан сага бирөө чалат деп, ал дагы менин номеримди алып алды. Атыны мага Ренат деп тааныштырган да, ошо эзгөөдөгү бала. Мен номеримди алып калып, анан күтүп тур деди, 1-2 саатта сага чалабыз деди. Где-то 1,5-2 сааттан кийин действительно звонок келди, экинчи КПга кел деди. Экинчи КПга барсам, уже Чолпон ата роодунун оперлери турган экен. Ошолор менен кармашты, сен розыктасың деп ЮВСке алып кирди. ЮВСке алып киргенде телефонду, шакекти, анан 2000 сом акчаны өткөрүп бердим, журналга жазды. 1,5 суткада анан Карамжай роодунан бир опер келди, бир конвой келди. Анан биздин ошол убактагы Алгайдын участковой Толкун деген келди. Толкун Бактияр, бери конвойдун атын унутуп атам. Үчөө келди, мени чыгарышты. Чыгарганда дежурканын астында телефонун берди, шакекти берди. Анан 2000 сом акчаны берди дагы журналга. Мен действительно алдым, колду койдум. Анан бир опер бала, мени кармаган бала айтты, эми кийин анан түшүнбөстүк болуп кетпесин, сен расписка жазып бербейсиңби? Ушундай мен кыйноого алынганым жок, анан ушундай деп мен акчамды алдым, телефонумду алдым деп. Ошону жазып атканда бул жакта мен уже наручникте турганмын, наручникте менин колумдан опер Бактияр кармап турган, бул жагында Толкун кармап турган. Конвой ошол убакта машинаны даярдап турган. Анан ошентип жазып бердим, ал жерден чыктык. Чыккандан кийин конвой туалетке кетти. Берки опер болсо местный оперлер менен, Бактияр Кадамжайдын опери. Ошо Чолпон ата местный оперлер менен сүйлөштүрүп калды. Нарын тааныйсың, берин тааныйсыңбы деп ошентип турган убакта Толкун мени машинага чыгарып дагы баягы акчаң кана деди. Ошо чөнтөгүм деди, сен мага бер деди. Сага эмне берем десем, мага керек дейт. Акча баарын эле керек. Сен өзүң айлыгынан алып иштете бер керек болсо десем, өз колун салып эле алып алды. Мен айттым, Толкун, кой эми бир жердеги адамбыз, кийин өкүнүп калбайбы, ошо 2000 артынан уят болуп десем, бул эми Толкун дословно сөзү. Мен мурунку начальник УВД Анарбайды тааныйсың да, ошонун күйөө баласы болом, мага бүт жерде зеленый деди да, бирөө даже нито карап койгонго ойлонот деди да. Бул эми ошо Толкундун дословно сөзү. Ошентип акчаны алып койду. Бишкекке келдик. Бишкектен гипермаркетке токтоду. Толкун менен конвой сендвич алган түшүп кетти, суп алган өздөрүнө. Ошол моментте Орунбай бул Бактиярга чалат видеобуздан. Не болду, келип атасыңарбы? Эч жерге токтобой тез келгиле деди. Анан Бактияр болду шеф деди. Биз мына баратабыз, кармадык деп ошентип анан сыртка чыгып кетти. Бирок ошол жерде чалганда
орынбай мындай угловой диванда черный кожаный мындай полоса рубашкада отурган экен. Жең кыска рубашка поло деп коебуз, эми ошондой көк, ак, кара цветтеги мындай полосада ошондо отуруп чалганын мен көргөнмүн. Анан Родога келдик, ЮВСке алып түштү. Эртеси күнү мага ЮВСте отурсам бир адвокат кирди. Адвокат кирди дагы аты Шайдулла деген. Кирип, сен азыр адвокатың больницада ошто операция болду деди. Ошого сага башка адвокат табыш керек, сенин адвокатың мен болом деди. Мен айттым, дело менен тааныштыңызбы десем, жок, делону пока бербейт, сен бизге жазып беришиң керек деди. Менин адвокатым операция болгонуна байланыштуу, ден соолугуна байланыштуу мага башка адвокат бергиле деп жазып беришиң керек. Анан ошол кагаз негизинде сага бир адвокат дайындалат, ошол адвокат сенин делоң менен таанышып, анан кийин ишке киришет деди. Мен айттым, болуптур, ошол справканы бергиле болсом, менин адвокатым ооруп атат деген десем, сен азыр бизге жазып бер, эртең сага сөзсүз эртең менен келип, мен сага эмени берем деди, справканы берем, делоң менен ушул жерден таанышабыз деди. Анан чогуу сотко барабыз деди. Мен макул болуп бердим. Эртеси күнү таң атты, обед болду, обедтен кийин анан сотко жөнөдүк. Жок баягы адвокат. Анан сотко кирсек, биринчи сот кирди, артынан тергөөчү кирди дагы, Жони кандай деп учурашты сот менен. Анан биз кирдик, бизден кийин бир 5 мүнөттөн кийин ошол адвокат кирди. Анан мен адвокатка айттым, кандай справка десем, кайсы справка дейт. Мен адвокатым ооруп атат деген справка кандай, мына лечениеда операция болду деген больницадан справка кандай десем, жок, андай справка жок деди. Анан сот башталды. Сот башталганда сот курамды тааныштырып, ар кимден сурайт, мындай типа наразычылык жокпу. Анан мен айттым, мага сөз берилгенде мен айттым, урматтуу сот дедим, бул адвокат мени тааныбайт, мен бул адвокатты тааныбайм. Бул адвокат тем более дело менен тааныш эмес. Мен өзүм адвокатым бар. Өзүм адвокатым больницада деп кече бул мага арыз жаздырткан, бирок справканы берген жок. Ошон үчүн мен ишенбөөчүлүк көрсөтөм бул адвокатка. Мага адвокат өзүм адвокатым келсин же ошол справканы бергиле дедим. Силерге мен өтүнүч келтирем дедим. Анан ошентсем ошол Момбеков Жаныбек деген адвокат, то есть сот, булдан ошол Кадамжай району Тамаша деген айылдан болот. Ошол айтты, сен өтө эле умный окшойсуң деди. Мен айттым, энди мыйзамды билген адам умный болсо дедим, мыйзам билбегендер эмне тупой болобу дедим. Ошентсем тергөөчү айтты, урматтуу сот, ушунда зекке кирем деген бир жолу зекке кирдирип койбойсузбу деди. Анан мен айттым, урматтуу сот, мыйзам боюнча эле ишти карай бериң дедим. Сиздер президентти зектегенге жетише элексиздер, али onun үчүн 10 жолу төрөлүп, 10 жолу жашашыңыздар керек дедим. Ошентсем сот мени эшикке чыгарып берди. Эшикке сот өзүнүн кабинетинен чыгарып берди. Конвой менен турсак, 1 мүнөттөн кийин эле берги автомобиль баай бирдемке деп эле жылмаңдап чыгып, болду, сен 2 айга камалдың деди. Ошо менен кеттик. Мен айттым, мен ошол жерде айттым, жок, мен апелляция областнойго кайрылам, облус сотко, мага ошо кайрылганга мүмкүнчүлүк бергиле десем, сен чирейсиң түрмөдө деди. Сага эчтеке жок деди. Анан ЮВСке түшүп, ачкачылык жарыяладым. Ошол ачкачылык жарыялап, кийин анан эч кандай реакция болбогондон кийин колду кестим. Колду кескенден ошол жерде ЮВСте отургандар баары эле билет. Булар Родун сотрудниктерин жашырып коюшу мүмкүн, бирок ошол убакта камалып отургандар, көргөндөр бар, билгендер бар. Ошолор айтат. Ошондон реакция болгон жок. Анан не болсо ошол болсун деп чыктым. Сот 300 000 штраф менен 40 күн отуруп, сот ошондой чечим чыгарды, ущербтер төлөндү. Мамлекет эсебинен 300 000 штраф салды, ошондон бересиң деди. Анан мен кайрылуу жасадым.
кайрылуу жасаганда видео обращение бул через TikTok аркылуу жасадым. TikTok аркылуу жасаганда бул сразу эле роодагыларга жетет. Анан роодагылар якобы иш козгойт. Прокуратурага чакырышат мени. Прокуратурага чакырып, сенден Бектур деген акча алганбы? Ошону биз тактайлы, келип көрсөтмө бер деп чакырат. Бирок по факту баргандан кийин мени бир майор күтүп алат экинчи этаждан. Майор күтүп алып туруп, Аслан Нурсейит дегенге айтат, мына ушул сенин арызыңды кабыл алып, ушул Бектурду жоопко тартат дейт. Анан Асланов Нурсейиттин кабинетине биринчи этажга түшөбүз. Түшкөндө мен арыз жазып баштадым. Арыз жазып баштасам эле сен неге антисиң, сен мынтисиң деп эле ар нерсени айтып, баягындай сөздү чалыктырып, мен сотторду уже мен арыз жаза элекмин, бирок ошолорду актап атат да, алар мыйзамдуу иш чара көргөн ары бери деп. Эми ошол жерде мага телефонума звонок келип калып, анан звонокто сүйлөшмүш болуп отуруп эле, азыр мен мына номерин издеп атам, мен сага жөнөтөм, өчүрбөй тура бер деп эле номер издеген адам болуп, мен диктофон жазып алдым. Бул мына жерде турат. Мына прокуратура Кадамжай, датасы көрүнөбү? Мунун датасы 18 октябрь 2021 жыл. Ошол жерде мен арыз жазып отурам, бирок арыз жазганда бул мага наоборот нарларды актабай эле азыр уктурамын силерге. Булар жөн эле мени алып туруп эле каап коюшт деп сөз айтып атат эмне, сөзүн ачыкчы. Мен сөзүн ачык эмес, мен по делу сүйлөп атам. Мына адвокат меники эмес, подставный адвокат. Мен ошондо мыйзамдуу камалдымбы? Адвокаттан баш тарттым. Канааттандырган жок. Мыйзамдуу камалдымбы? Айтыңчы бир. Мен ошол жерде Бектур акча алган, мен ушундай болгон деп по факту айтып атам. Мен баары камады. Мыйзамдуу, мыйзамсызбы? Ошол жерде мыйзамсыздан арыз жазып сотто кайрылды. жок, кимге кайрылат? 5 күндө, 5 күн берет. Жок, 5 күн. 5 күн убакыт берет. Жок. Эмне болду? Мен кеттим. Эмне боюнча? Мен Бектурга арыз жазбайм. Бектурдун үстүнө жазасыңбы? Жок, жазбайм. Жок, колдоп койбойм. Короче, өзүңүздөр уктуңуздар, бул Аслан Нурсейиттин сөзү. Анан ошол майор айтып атат, биз сага адамча кайрылып атабыз нары бери деп. Бул мен арыз жазган, ошол айтып атам да, мен изначально эле ошол майордун кабинетине киргенде айтып атам. Мына мени кармаган, ошол күнү адвокат тастыктап атат. Ооба, действительно ошол күнү кармалган, мен барганмын, паспорту, телефону Бектурда болгон деп айтып атат. Эртеси күнү мен паспортумду алып Бектурдан барып компаньондон 13.200 же 13.800 ошол так цифра эсимде жок. Ошол мен банктан чечип келип Бектурга берип атам. Мына факты деп майорго айтсам болду. Ишиңди мына Аслан Нурсейит карайт, ушул бала камайт. Анан соттун мыйзамыны, то есть соттун өкүмүнү обжалованияга башкаттан беребиз. Бул ишин сен действительно ушундай экенсиң деп майор өзү айтып атат дагы. Бирок Аслан Нурсейиттин кабинетине түшкөндөн кийин бул Нурсейит ушундай сөздөр чыгарып атат. Анан бул Нурсейит ошол именно Кошкоров Орунбайдын мындайча айтканда иштерини жаап жүргөн адам экен да. Себеби мен ГКМБга арыз жаздым. ГКМБ Ген прокуратурага өткөрдү. Ген прокуратура обл прокуратурага өткөрдү. Обл прокуратура районный прокуратурага өткөрдү. Районный прокуратурадан кайра эле Аслан Нурсейит алды дагы делону. Мен Бахапты сурадым, Бектурду сурадым. Бектур акча алып аптыр. Бахап ал жерде көргөн эмес экен. Бул Арслан оюнан чыгарып айтып атат. Бул Мураттын эле сөзүнө ошол Мурат бир жерден айтып койгон, Арсланга ушундай болду, ушундай окуя болгон десе, анан бул өзү ошол жерде бар адам катары катышып атат деп, анан ошондой эле сөздөр менен делодо мыйзамдын курамы жок деп туруп жооп коюп атат.
ошол кагазды алып мен кайрадан ген прокуратурага барып туруп кайрадан арыз жазып атам. Арыз жазсам кайра эле ошол Баткенге жөнөттү. Баткен Кадамжай үчүн Кадамжай ушул эле Асылхан Нурсейитке делону көрдү. Бул повторно дагы делону мыйзам курамы жок деп туруп, то есть кылмыштын курамы жок деп туруп, делону экинчи жолу жабып койду. Анан ошол 2023 жылы где-то майларда мен үстүмдөн Кадамжай районунун Орузбек айыл аймагынын тургуну Исаков Асан деген арыз жазат. Арызында бул жазыптыр. Бул Арслан менден ласетти алган, анан 100 000 наличка акча алган, ошону бербей качып кетти, качып жүрөт деп жазган. Бирок арызда мени арызды ушантип жазган, мени эч кандай үйүмө же участкага келген эмес, же сурак каты келген эмес, повестка келген эмес, суракка чакыруу каты, кагазы жөн эле розыска чыгарган. Кыргызстан ичинен розыска чыгаргандан кийин бир где-то 15-20 күндөн кийин уже межгосударственный розыска чыгарган. А мен Москвадан кармаштым, Москвадан РОДуга алып барды, РОДудан прокуратурага алып барды. Прокуратурага барганда өзүң данныйларың айт дегенде мен ошол жерде настоятельно туруп, биринчи мен кагазды көрөйүн, анан кийин мен силерге жооп берейин. Болбосо ошо 51 статья менен мен өзүмө өзүм мындай күбөлүк бербейм, данныйларымды айтпайм десем, анан көрсөтүп атат прокуратурачы, кагазды көрсөтүп атат, арызды. Арызда четко жазылып турат, орусча. Дело ласетти, анан 100 000 акча деп. Анан прокуратурага көрсөтүп атам. Мына мындай өзүңөр көргүлө, ушул менен чыгарышы мүмкүнбү розыска дедим. Бул же свети жок, же номери жок, же жылы жок, же кимдин атыга катталган документ, ошол документтер жазылган эмес. Мен 100 000 боюнча бул же перевод шотту көрсөткөн эмес, же бир күбө чакырылган эмес. Ошол мен 100 000 алгандыгымды тастай турган. Ошо мен кандай розыска чыгарат десем, бери прокурор айтты. Прокурор кыз мындай айтты да. Короче, сен акыбалың өтө оор экен деди да. Просто эле мен сен үчүн мындай буду молиться за тебя деди да. Сен иштериң жеңилдеп кетсин деп мен түшүндүм деди, бирок сен дагы биз туура түшүн. Биз сени кармалгандан кийин ошол эки мамлекеттин договору бар, биз сени өткөрүп беришибиз керек. Себеби силердин ички сотуңардын өкүмүгө, тергөөчүнүн өкүмүгө биз эч кандай кийлигише албайбыз. Бирок сенин ситуацияң мен уже түшүндүм деди да. Ошентти. Анан ошол жерде колдорду койдум, айттым, ооба дедим, ошентип СИЗОго камашты. СИЗОдон этап болуп 7 ай дегенде Кадамжайга жетип бардым. 7 ай камак, ар кайсы камактарда отуруп барып. Анан барганда мен айтып атам да, тергөөчү чакырды. Тергөөчү чакырганда эле конвой алып чыкты дагы. Конвойго айтты, сен барып тура бер, биз өзүбүз сүйлөшүп алабыз деди. Кол арттан нарушитель столдо. Анан тергөөчү айтты, сен карызың бар экен берип койбойсуң деп күлдү эле. Мен айттым, мындай Кудайдан коркпогон бир уже Орунбайды Кудай көрүп койгон адам экенсиңер дедим. Кантип дедим, бул жылы жок, свети жок, номери жок, бул кимге катталган, кайсы машина жөнүндө сөз болуп атат, билбейсиң дедим. 100 000 боюнча ким көргөн дедим, же мен действительно алыпмынбы дедим ошону, же мен картама которуппу, кана ошол тастабаң, розыска чыгарбайсыңарбы дедим. Десем, не кыласың, акчаны бересиң? Мен бербейм, мен 1 сом карыз, наоборот болмаган карыз дедим, мен 2 машинамды жок кылып отурат дедим. Десем, айтты, короче, сен Москвадан ушул арыз боюнча кармап алып келдик, секундтук иш болду бизге деди. Азыр дагы бир секундтук иш менен акаңды жаныңа алып киребиз, анан ошондо төлөйсүң карыз деди. Уже психологический атака баштагандан кийин мен айттым, бол, токтот дедим, уже чарчадым дедим. Төлөйм, моюнга алам дедим. Ошентип отурган жерден Бектур деген кирип калды. Кирип алган
кире калып эле көкүрөккө урду. Көкүрөккө уруп туруп, сен эмне акча бердим, ары бери дейсиң, мен сенден акча алдымбы дейт. Мен айттым, айтчы дедим, акча алган жокмун деп айтчы десем, мен сенден алган акчаны Замирге бергенмин деп. Ошентип айтып аткан жерде менин адвокатым кирди да. Адвокатым кирип, мен ошол адвокатты ошол мени актасын, делону мыйзамдуу иш алып барсын деп акча мамлекеттик бесплатно эмес, мен акча берип жалдаганмын. Ошол адвокаттын көзүнчө анын сөзүн улантты Бектур. Мен сенин акчаңды 20 миң эмес, биринчиден 8 миң алып, 8 миңди ошол бойдон эмеге бергенмин дейт, Замирге дейт. Адвокатым угуп отурат. Сен андай экенсиң, мындай экенсиң деп Бектур ошентип сүйлөп сөзүн бүтүргөндөн кийин, ошол менин адвокатым мага айтат, сен дейт ошол себеби мына баягы биринчи кармалганымда, биринчи СИЗОдо отурганда бул постановление адвокаттар менен иш бүтпөйт деп ушул адвокатты жалдаган элем. Соттон ушул чыгарган. Соттон кийин баягындай ТикТоктон обращение чыгаргандан кийин мына экинчи кармалганда ушул адвокатты жалдадым акчага. Бирок бул адвокат айтып атат, дейт, мен сенин ишиңди албайт элем дейт. Бир адам суранды, ошого эле алдым дейт. Атак бирок нормально акчага жалдаганмын. Бирок дейт, атак сенин артыңан дейт, мен ошол Жон экем менен мамилем азыр чатак, азыр соттор менен эли сүйлөшүп атам деп, ошол Бектурларга кошулуп, менин адвокатым мен өзүмө баягындай кылат, нападение кылат, психологическая атака. Анан не болду деди, не болду, мага айткан жок адвокатым. Тергөөчүгө айттым, не болду деди, Шымкар экем не болду деди, мойнуңга алды деди. Төлөйсүңбү деди адвокатым, мен айттым, башка не кылам дедим, болду, мойнуңга алдым. Все, эртең эмне болсо ошол болсун дедим. Эртеси күнү санкционный сот, ошол башкаруу чарасы. Башкаруу чарасына барсам, менин адвокатым жок. Башка бир адвокат келди дагы. Мага телефон берди. Анан телефонду мындай кулагыма койду да, мен айттым, коем, мына чечип эле мен өзүм сүйлөшө берем. Деп сүйлөшсөм, менин адвокатым экен. Ошол айтты, бүгүн менин ордума ушул адвокат, сенин адвокатың деди. Мен айттым, мен сага акчаны бергенмин дедим. Сен кел дагы катыш дедим. Десем, мен азыр иштерим бар деди. Иштериң болсо мен камакта отурам, меники время вполне достаточно дедим, күтө берем дедим. Десем, болду анда эме кыласың деди, сотко айтасың, мен адвокатым күтөм десем, сот чозот деди. Анан сотко кирдик, сотко кирсек, сот бир чочкодон айырмасы жок адам экен. Мен мындай эле айтайын, адамгерчилик деген нерсе жок экен. Мени иш менен, дело менен иш башталганда, мындай курамды тааныштырды. Курам тааныштырганда эле мен айттым, бул адвокат менин адвокатым эмес дедим. Мен өзүм жалдаган адвокатым бар дедим. Анан кантип эч нерсе жок, бул адвокат менин эмеме катышат дедим. Кандай эле мен өз жекече мындай сырымды силер чужой адамга ачыктап атасыңар дедим. Десем, сот айтты, качкак деди, сен акчаны алып туруп качып кеткенсиң деди. Анан делону окуп атып, сен сүйлөбөй тур деди. Мен сага сөз бере элекмин деди. Анан делону ачып отуруп, сен мурда камалган турбайсың ошол эле мошенничество боюнча. Сен уже мошенник болуп иштей турбайсыңбы? Мен айттым, урматтуу сот, оозуңузга карап сүйлөң дедим. Оозум бар деп отто бербең дедим. Адам менен чочконун айырмасы мамиледе болот дедим. Базар жок дедим, сотсуз дедим. Бирок сиз өкүмүңүздү окумайынча сиз дагы мени качкак, мошенник дешке акыңыз жок дедим. Даже по факту дагы айта албайсыз дедим. Десем, ошол эле жашоо. Эч нерсени окуган жок. Тарс 2 айга камак деди, алып чыгып кеткиле деди. Кагаз эчтеке берген жок. Даже өкүм дагы окуган жок. Просто эле 2 ай камакта калсын деди, алып кеткиле деди, ошону чыгарып кетти. Ошентип анан менин үй бүлөм машинасын берди Асанга. Ошол менин үстүнө арыз жазганда 115 миңге алып калган элем 2 комплектти. Ошону 60 миңге баалап
Onu berdi, қалған апам алтындарын сатып берді, ақшаларды берді, келіп айтты, мен болды қарызым жоқ, уже все. Мен Арслан бір сом қарыз емес маған деп тұрып, өзі сотта айтты, дело жабылды, қысқарды. Бірақ азыр эми арадан бір жыл өтпей, бұл Асан мага соттан уже сот қысқарып, мен түрмеден шыққаннан кейін, дивестен шыққаннан кейін, то есть бұл маған келіп маған Арслан, мен адаштым деді. Кешіріп қой, адаштым, кішкене шашып қойдым деп айтты. Мен айттым, мен сені еш жемен жоқ дедім. Мында уже болар іш болды, кешірдім дедім. Алла үшін кешірдім, өзің білесің дедім. Бірақ негізі дедім, мамле қылғанға, мен мамлені үзгенге уже еме болып қалғанмын дедім. Уже мамле бірақ не только сен менен уже проблема жетишти десем, жоқ, туған болобуз, ака-ука болобуз, нары бери болобуз деп жүрдү. Анан кайра мен Россияга келдим. Россияга келип иштеп жүрсөм, уже баягындай темаларым баштады. Сен мага каршысың, арыз жазам. Кайра бардым Кыргызстанга, эми кой, кымбат бербесин. Кыргызстанга барып жаз арызыңды дедим. Мына келдим, жаз арызыңды. Арыз жазды. 300 миң деп, 300 миң карзы бар деп жазган экен. Анан полный по полочкам коюп бердим. Ошол жерде экинчи адамга дагы жаздырган. Бул ошол экинчи жазган адамдан дагы мен карыз алганмын. Бирок карызны мен уже давно берип бүткөнмүн. Ошого дагы 68 миң карыз деп жаздыртыптыр. Анан тергөөгө келгенде мен тергөөчүгө айттым, мен Асандан карызым жок дедим. Бул не деп жазса жаза берсин дедим. Мага экинчи адам маанилүү дедим. Ошо экинчи адам менен сүйлөшөйүн дедим. Экинчи адам жөн камалып кетпесин. Экинчи адамга айттым, сен экөөбүз машинаны алып беритканда акчаңды мен бере албай калсам, ошол моментте ким бере турган болгон акчаңды десем, Асан дейт. Болуптур, Асан бере турган болсо, Асандан албайсыңбы дедим. Мен бу жерде причем дедим. Мен машинаны сага сатканмын да. Акчаны мен берсем ким бере турган болгон Асан? Мен машинам кана дедим. Десем үйүмдө турат дейт. Эки машинаны айдап кеткенсиң дедим. Ошону алып келип койбойсуңарбы дедим. Асан мына өзү сотто айтып атат, полный карыздарды алдым деп. Кайдагы эме дедим. Ошентип мындай өзүбүзчө ичара келиштик, баягы экинчи адам мененчи келишип, дело жабылды. Анан кайра мен Россияга келдим. Россияга келгенде бул Асан повторуна жазып атат. Прокуратурага кайрылып, бул Арслан тергөөчү менен сүйлөшүп алганбы, мен тергөөчү делом жаап койду деп кайрылып атат. Анан прокуратура делону обратно жөнөттү тергөөчүгө. Тергөөчү кайрадан эле сурак кылып, ошол мен акам акчалар бергенди, полный карыздарды үзгөндү тастыктап берип атат, дело кайра жабылып атат. Ошондон кийин бага ушул жылы 2025 7-июлда бирөө чалып атат. Бирөө чалып, мынаке көрүнөбү? То есть 7 майда пропущенный. Мен WhatsApp'tan чалып атат. Анан мен буга кайра чалып атам. Бир чалсам албайт. Экинчи жолу чалганда 20 мүнөт ашык сүйлөштүк. Чалсам бул айтып атат. Эми ошол убакта бул азыр мына баласы, небереси билбейм. Мунун сүрөтү жок болчу, башка бирөөнүн сүрөтү турган профилде. Анан чалсам айтып атат. Мен атым Кеңеш болот дейт. Мен Кадымжайдын смотрящиймин дейт. Сен Асан дегенге карыз экенсиң, ошону берип кой. Анан бербесең балдарым жөнөтөм, өзүң кыйналып каласың, үчөчкө отуруп каласың. 300 миң карызың бар экен, ошону берип кой. Мен айттым. Ошол жерде бул таза сөгүнүп, сагынып сүйлөй турган адам экен. Анан ошол жерде биз эптеп сөзүн бүтүргөндөн кийин мен айттым, болуптур, сен бир иш такта. Бул эки жолу арыз жаз үстүнөн. Дело кыскарды, кантип карызың болушу мүмкүн? Десем,
Бул айтты, короче, мен сага тактап туруп кайра чалам dedi. Ошентип бул жок болуп кетти. Аны өзүм чалдым. Өзүм чалып, видеобузду атай чалдым, ким экен билейин деп. Көрсөм, мына маймыл экен. Анан мынакей мен видеобуздан сүйлөштү. Анан мен муну сураштырсам, бул ошол эле Асандын атасынын үкасы болот экен. Анан мен буга айттым, мен силер билдим, жөн эле жүрбөйсүңөрбү дедим. Арам тамак болбой, мындай эле жүрбөйсүңөрбү дедим. Мен балдар жөнтөм, нары бери жөнтөм дейсиңер, койгула, мындай жашоо болбойт. Деп ошентсем, бул голосовой жазып атат. Азыр эми экранда жаш балдар же аял кишилер болсо, кичине звукту пасайта аласыздар же отдельный жерде уксаңыздар. Мага бөчөкө болбогун сен. Проблема калабы экен? Бар го, ошондой чычкаксың. Мен сени пүү кылып эле тынчтып коем. Түшүнүп атасыңбы? Өзүң проблема калабы экен? Көттүктү кылгансың, карызды алгансың, берген эмессиң, мошенниктик ишти кылгансың. Мен Асанга эми айттым, өзүңөр чечкиликке кой. Мен bir паракатты башта бербейин дедим, кой дедим. О балам жүргөн болсо тиричилигин кылып жүрө берсин дедим. Мени кыстырбагын. Киргизетирген жериңе мен киргизиш колумдан келет үка. Эркекчесичи. Эми коем мен бир жерлик биз энеси намыгас кийин өздөрү чечип алсын ошол ишти деп атам да. Мага отуп кытыгыма тийбегин үка. Ама мен Москвада болгондочу мен сен үчүн кирип кетсемчи, мен сени осуп коет эдим ошол жердечи. Мойнуңду аркага кайрып коет эдим. Мен ондай тамашаны токтот өка. Кысма жериңди кысып жүргүн. Мен үчүн бир чыпалаш чымынсың да сен билинтей. Кысма жериңди вообще кысып жүргүн. Мага мындай голосовойлоруңду токтоткун, була. Айтып коеюн ама. Земля круглый. Мен го эми алысыраак жерде жашап турам да. Москвада болгонумда мен сени давно баса кылган болот элем да. Давно. Кысып эле жүргүн үка. Мага ондай лишний сөздөрүңдү койгун. Түшүндүңбү? Мен сага бандит болгон жокмун. Түшүнүп атасыңбы? Сен основанияңды келтирип коем. Карызыңдын аркасынан мен звонок кылдым. Если по факту действительно карызың бар өзү негизичи, Осанам анча-мынчага адашпайт. Осанам тоого чыккан эмес, эртең кадамжага барсаң эшекте үкалары бар. Шпагатка отургузуп көтүңдү айырып коет, айтып коет. Биз менен отуруп табашашыңды токтотуп жүргүн. Өзүңүздөр уккандай, бул эми бар. Эшекти миң кийдирсең да адам болбойт да, эшек бойдон калат. Бул өзү билбейм мен, булар ушундай экен да, биз менен тамашалашпа, анан үкасы акасын айтат экен, акасы мен смотрящиймин, балдарым бар деп чалат экен. Анан кийин эле мен үкамдын мүкелери бар, шкафта дейт. Какая разница, эми шкаф болобу, такта болобу, күл болобу? Эди серде өзү бир мындай адам жок окшойт да, араңарда. Бүт эле эшек-пешек, шкаф ошондой окшойсуңар. Буюм экенсиңер да, мындай адамгерчилик жок. Анан бул акасы айтып атат, үкасы айтып атат, сен действительно карызың бар менен деп атат. Акасы тоже айтып атат, сен бизге карсың дейт. О, тергөөчү не деп чыгарса болду, өзүнүн иши, сен бизге карсың, ошону беришиң керек деп атат. Бул постоянно мага голосовой жазганда, бул баягындай экен да, WhatsApp'да 24 сааттан кийин өчүп кетет экен. Анан ушул эле голосовойну мен өзүмө сактап калыпмын да, өчүп кеткенден кийин көрүп алыпчы. Анан булар эми ушунчалык бир тактап уверенно айтышып атат, карсын деп. Азыр ошол экинчи адам менен сүйлөшкөндөгү сөздү да мен коюп берейин, анан өзүңүздөр бир эмени чыгарып аласыздар. Кимге самом деле карыз экенин. Асан сизди башта тергөөдө арыз жаз дегенде кантип башыңыз айланды, кантип айтты, мага кызыгы жок, бирок тайылды. Раса мени жамандап туруп иш кылган сизге. Ошо менен сиз дагы энди кичине эмеге алдырып койбаңыз да, эмоцияга. Натуре эме кылтат депчи, лахмат айтат дейли. Просто мен сизге жамандыгым жок. Өзүңүз айткандай, убагында керек малда ишин бүтүргөм, ошого эле мен хоп деп жүрөм да. Не только сизге, бүт эле карыздарыма хоп деп жүрөм да. Анан бирок акырда келип, мынтип
Асан бар жоқты тоқсанын шығарып, өзі адам салды ол, адамны мен іздеп тұтам уже. Киім ол, аяқтан. Асан смело кіріп кетеді, ол вымогательство да, біреуді салып, ол антып қоям, адресін біле іздепші. Секундта кіріп кетеді. Просто арқасынан құрыттай болып тізіліп, сіз кіріп кетті аста. Жоқ жерден. Асан маған бірінші арыз жазғанда қарызы бар деп жазып отады да. Қарызы бар деп жазып. Ол мындайша айтқанда біз өкөз вообще сөйлеспейлер жүргенбіз тура екен. Шом алды сіздің қарызыңызды тұтылып Асан çalып жүргенмін. Асан çalып жүргенде болды екен, мен қарызын беремін мына Москваға келдім іштеп жөнелтемін дегенде бұл мен қамап береді. Мен Москвада екенін біліп тұрмын. Бірақ договор қамыз бұл мен үйімді апалыққаны алып кетіп, өзім маған 115 мыңға сатқан апалыққаны 60 мыңға болдап алып кетіп қалады. Бірінші 115 мыңға қайтып алдым дейді тағын, үйге барғаннан кейін мен үйімден жүктеп кеткеннен кейін өткен 60 мың минус дейді. Қарсы бар, көтім бол, давай майлы, бұяқ қанша қалды десем, осы бұяғы 83 мың қарсын қалды деген. Вообще, сіздікені минус қылғанда, бағын бергенде, сеуінен нәлішкап құлам сақамын да ол. Кейінде мен қомалтышады, қағазды оқысам 350 мың қарыз. Азыр енді бұл Асандан қарыз деп, азыр мен айтам енді, бұл вымогательство жоқ жерден. Мен машинам әкеп қойсын десем, бұл уже секір отады. Бұл машинасы маған тиешек жоқ, Анвар өзі айдап кетіп қойғанда отады. Майлы, ондай нәрсе. Бұл нәрсені он жоқ емеді. Ол тастап қойшын ойлы. Енді мен біріншіден жол өзім айдап кетіремін. Екіншіден сендердің рұқсатыңар менен сендер өзіңіз үйіңерден опшығы бергеніңерден күкәсіңіз қосып опшығы бергенсіңер. Бұндай жеткенде ешісін өзі тактика жүзді шындай да. Бұл бір. Екіншіден ол машина обратынан арғаны қайтып опшығы кеткенсің. Лексияны алып кеткенсің. Мен бе? Лексияны үйден кем алып кеткен Асан? Мандай сөйлешелі жастан. Мандай да өкен. Зақпенді берсең де, мандай жүделі неме қыса. Құдайға қара өлі, ішқыла өлесе. Шол Лексияны 50 мыңға таяр келесі бар сатып жылды беремін деп опшыстырып кеттің бе? Сен кем Асанбай өзі қылдырып бұны? Я, шоны үйіңізде мен айдап кеттім. Бәке, ұсыма шоны айттың. Айлы, сен айдап апсың. Мен битті шуға тақала тұрған болсақ, сен айдап апсың. Кем айдағаны менен көрген емес. Просто қолыдағы бала алып шығып кетіптер. Ошондай да енді. Шол алып шығып кеткен да, шол алып кеткен. Шонда сенің бұйрығың бойынша жепетәуі же Асан бұйрығы бойынша? Жоқ, мен оны әке бір аптадан кейін білгенмін. Сатылып кеткеннен кейін білгенмін. Оны Асан өзі сатқан әке. Оны берген қолдағы 6 кемеде бері 89 досым деп тикоз арендаға беріп жүр. Sanmam bir şöyle batır dep koyarsa. Короче, мен ülkesi barıp bizden alып кетеді. Ondan кейін başkalardan olған мәке. Оны hem өзіне ұқпай başkalardan olған. Берген сәлден Лексияням, берген Арсланям алып кеткенде Асан сізге ұқтығын, Арслан өзі айтты, алып кете өркен залог деген туралы. По факту ерде мен оған емесмін, мен сізге çalған емесмін туралы. Же Асан мен бір голосовой мұқтырған емес. Hazır енді бар yoқты тыңдап тұрып, короче, Лексияням сіздің мойныңызға елеп, Ергеням сіздің мойныңызға елеп, өзі айтып отады, маған дағына мені қарыз. Деп, шоны айтып отады. Мен әке, hazır сіз қандай положениеде болсаңыз, мен лайны шоны, сіз майлы біттелі Лексиян беріп, мұндай 150 мың болсыз. Мен жоқ еле қарызға 350 мың берсем, берген вообще 187 мың қарызды берсем, кейін дағын наличка пұлдарды беріп жүрсем, қорқыты өргенде, азыр енді дағын маған 400 мың, 500 мың деп бұл арыз жазып өткенде. Әкем барып, қолмен доказать етіп қойды. Мен чектерге чек көрсетіп қойдым. 2 жолы жазды, 2 жолы дело. Енді қарызым жоқ болғаннан кейін Құдайға шүкір, Құдай күйсе шындай екен да, жүзім жарық қылып қойды.
сен? Айтшы енді болып тұр, мақсатқа өтелу үшін не қылыш керек Аслан, айтшы. Мақсатты, мен мақсатым сіз машинаны үйге апарып беріп, 68 мыңды мен сізге берейін, сіз ойыннан шығып екен. Майы, 68 мыңды, майлы сен бер. Машинен қалған пұлды кім береді онда Аслан? Сіз қалған бұл қайсы бұл? Мандайда. Мен sana мысалы 185 мыңға машинаны бергенмін, Аслан. Мені қарасаң, алам жүргенімді қарап тұрсаң, мандайда қоқаттың 185 мыңға бергенмін. 185 мыңға бердіңіз екен. Бердім, 185 мыңға алып кеттім машинаны. Сен азыр маған 27 мыңға пұл бердің да, Аслан? 27 мыңға пұл бердің. Жоқ, мен қолыма сізге бермедім. Асан берді. Асандан алдым, Асандан алдым. Енді 27 мың пұл бердің ерді. 85 мыңға 27 мыңды келмесең, ұмат шығады. Пусть мен машинамды орнына барып қояйын. Енді бұл ондай болады да, мысалы. Мен мысалы прямо апарып береді енді саған. Осанды шақырамын, осанға беріп, осан саған. Енді шындай болады, система шындай келеді, дұры. Сіз ойыңыз айта берің, Егерде анау ақиқатқа бас жетірген болсам, сол 27 мың пұлды шығарамыздаған, бірақ қалған шығманы сен, сонда мысалы сен машинаны апарып бер, мен берем десең, сонда берішім керек пе? Жоқ, сізде түсіндім мен. Мен сіз түсіндім. Енді Нексаммен бұны 50 мыңнан 100 мыңға деп олап залогы беріп тұр олса. Жоқ, шол, мен Нексамды бұл 50 мыңға келет бар, мен сатайын деп алып кеткен сіздер. Шол 50 мыңды берген бі сізге? Жүрсім мен берген жоқ, соны бермегенді бермейді. Мен соны сізге түсіндіріп айтам ака. Өзіңіздер ұқтыңыздар, бұл бечаранындағын, мен бұл Асан деген, білбеймін, мен адамға теңебеймін да мұны. Бұл ортаға тұрып, менен ошоны срочно беріш керек, мен ушуга беришим керек деп, өзі негізінде башында ушунун акчасы деп менен акчаны алып жүрген да. Өзүнүкү майли шашпай тура берсин, сен главный ушунукун бер, биз тууганбыз, бул үйүмө келет, атама келет, апама келет, тууган адамбыз, урушуп кетебиз деп отуруп, биринчи өзү ушунун акчасын алган. Көрсө, бул менин акчаны алып берген дагы буга 1000 сом, 2000 сом кылып болгон 27 миң берет да. И то барып мен машинамды буга мынтип айтат. Сен ушул машинасын залогко ал, мына экөөнү 50 миңден баалап, залогко ал, сен үйүңдө турсун. Анын акчаңды экөөбүз секин шашпай алабыз дейт. Буну чакырат да үйүнө. Бул кишиге өзүнүн укасын кошуп, эки машинаны буну үйүнө алып бардырат. Кейін какой-то время өткөндөн кийин 50 миңге азыр сатат, сага акчаны берет дейт дагы, бул машинаны кайра бирөөнү жөнөтүп, өзгө алдыртып 100 миңге сатып берет. Азыр өзүңүздөр уккандай, мага 1 сом берген жок дейт. Анан бул ушундай фактылар менен бул энди түзгө эле көрүнүп эле турат да. Мен карзым жок экени, анан мен карздарымды мүмкүн да менен алып туруп өзгө иштетип жүргени билинип эле турат. Ушул боюнча мен Кадамжайга арыз жаздырттым. Арыз жаздыртсам, бир Тилек деген тергөөчү делону карайт дагы, акам кирет. Ушундай бул эшек не только мага бул жактан акасын салып туруп, өзү тагасын мен туугандарыма жөнөттүр. Биз, короче, какой-то Нексияга биз тааныш нотариустан доверенность жаздырып алдык. Бала ошол тууганыңа каматабыз болсо бизге 400 миң бергиле деп, тагасы мен туугандарыма барыптыр. Тагасынын аты Эркин экен, ошол Токой чарбада иштейт экен. Ошону жөнөттүр айылдан. Бул жактан
Акасы мага чалдыртып, смотрящиймен, бандитмен, балдарым барат, бияк дедиртип. Анан Тилек деген тергөөчү карайт дагы не болду дейт. Анан ушундай деп акам по полочкам коюп айтканда, бул Тилек деген өзү ушундай болгондон кийин, мисалдан Асанга ошол акчаны берип аткан жерден кармаш керек да. Ошонун ордуна бул Асанды чакырат дагы Тилек деген тергөөчү. Экөөң тең чоң адамсыңар, жакшылап жүргүлө деп туруп, делону жооп ташайт. Кылмыш курамы жок деп. Кийин эле бул Тилек деген мына була. Кийин эле бул баягы 15 жаштагы кызды зорттогон адамдан 1 миллион алып өзү камакта отурат. Бул Асан деген ушундай экен да, тергөөчүлөр менен ушинтип иштешип, анан мындай байкап туруп, жөнөкөй адамдарды каны иче берет турган bir эмеге шакалга айланып калыптыр да. Ошого эми Алла Таала сабырды ар кимге берет экен го, бирок баары адам экенбиз да, мындай сабыр түгөнүн кала берет экен да. Себеби кече мына 3-августта былтыры Эдил Жолдубаевич келди, лично президенттин тапшырмасы менен президент министр орун басарын жөнөтүп атат. Ушул адамдардын карапайым элдин бир аңыз муун уккула проблемасы болсо ошол жерди чечесе чечкиле, болсо бул жактан чече турган адамдарды койгула деп жөнөттү. 3-августта кадам жайга келе турган болсо, мага 30-июл күнү айлыбыздан участковый Миталь деген үйүбүзгө барып, атамдан сурайт, Арслан балаңыз каякта жүрөт. İşte iş kılıyor эле жүрөт, не болду, тынчылыкпы десе, жөн эле деп кетип калыптыр. Митальга чалдым, не болду? Тынчылык, жөн эле дейт. Жене, эме келип атат, министр орун басары келип атат, көтүңөр түшүп атабы десем, жок, мен ал жерде жокмун, мага неге андай мындай деп сөз айланып турат. Анан 3-август бардым. Барсам ошол эле мени баягы Чолпон атадан алып келген Бактияр опер менин алдыма келди. Анан не болду, тынчылыкпы деди. Не болгонун өзүң билип туруп келип атасың да менин алдыма. Кирели, биз дагы арыз муңду айтып коелу, бир ооз элдин арасына эле, элдин артына калбай десем, айты сен кирбейсиң деди. Если кирсең үйүңө жетпейсиң деди. Мен айттым, Бактияр дедим, мындай сказкаларыңды барып туруп аягың менен балдарыңа айта бер дедим. Мен сени по-любому киргизбейм деди. Көрөбүз деди. Мен бирок по-любому кирем дедим. Иншалла мен ниет кылып келдим, киремин дедим. Министрлер машинадан түштү, уже басып кетип атат. Мен уже главный ходко жөнөтсөм, уже колумдан тартып атат. Кой бер дедим да. Кой бер деп уже бакыргандан кийин берки ошол убактагы губернаторубуз Абдыкарим Карбекович көрүп калды дагы, бирок действительно генерал экен ошол жерден көрсөтүп койду да. Мени чакырды дагы ошол жердеги монагы Бактияр ошо иттерге айтты, бул кирет деди. Ошол менен эч бир тоскоолсуз кирди. Бирок киргенимде айттым, мен дедим, мен уктанбайм дедим, мен бирөөнү жамандабайм, бирөөгө жала эмес дедим, мен көргөндү айтып атам, бирок наркотик саткандар көчөдө жүрүп, мен камалып кетип атам. Ошону бир Бишкектен эле силер тергөө кылып ошол жерден мыйзамдуу чечим чыгарып бергиле дедим. Если мен жала жаап, бирөөнү жамандап аткан болсом, мени кааласаңар өмүр бою камап чегиле дедим. Ошол жерде залда канча адам болсо, ошончо адам көзүнчө айттым. Бирок 5-1'de камаган токтотпой атат булар дедим. Ошол бир туура чечим кабыл алып бергиле дедим. Десем ошол жерде Үмүт айым айтты, болду биздин азыр прокуратуранын адамдары сенден арыз алат деди, анан Бишкек боюнча, Бишкекте каралышы боюнча биз ойлонуп көрөбүз деди. Ошол боюнча мен жооп алган жокмун. Бирок арыз жазганмын, арыз жазсам ошол эле баягы эле сөз. Асыран Нурсейиттин сөзү. Типа менин арызым боюнча бул Төрөкулов Шымкардын үстүнөн жаздым. Мага 1,5 миллион ущерб келтирди, мени не за что каматты. Себеби жок нерсенин үстүнөн мени каматып, плюс 350 миң ошол Асанга төлөттүрүп,
Анан камакта отургузуп, ошо ущерб 1,5 миллион болду. Ошо 1,5 миллионду ущерб болду. Ошонун айынан ошого чара көрпөгү. Мага 1 сом керек эмес. Эч ким үчүн 1 сом керек эмес. Мага ошолор просто мыйзам чегинде жооп берсе болду. Мен буларга акча сурап эме кылган жок. Мен действительно өзүмдөн кеткен ущербти 1,5 миллион деп айтып атам. Себеби ошончо кетти ущерб 1,5 миллион. Возможно, андан да көбүрөөк, бирок аз эмес да. Ошентип жасасам, бул Баткен прокуратурасынан бир толук жооп келген жок да. Вокруг да около. Анан берги наркотик кармандар боюнча бул 2022 жылдан бери ГКМБда уже разработкада деген ответ келди, а именно ушул Шымкар боюнча эч кандай дело козголгон жок. Ошондой туугандар, жашоошундай сабыр уже түгөнүп баратат. Эми мурда мыйзамыбыз кармаса, башка болсо кой эми ата-энеме сөз тийбесин, бир туугандарыма сөз тийбесин деп унчукпай келгенде эми андай жашоо жок. Мындай Бактияр, Миталь форма кийип алып, өздөрүнчө көрүнгөн жерде кол көтөрүп, анда уже андай заман жок. Какой привет, такой ответ конкретно болот эми. Анан бул Миталь билбейм, Миталь ошол форма кийгенден бери эле кадан жерден нары чыккан эмес, бул баягы мындай аң сезими дагы ошол айылдык эле болуп калган да. Мындай ким эле кичине должносттон көтөрүлсө, сразу ошонун көтүн жалап турсам дейт да бул Митальч. Себеби кичине шаар жака чыккан эмес да, шаар көргөн эмес. Айылдагы ошол эски бир эме калып кеткен. Анан эми бул видеону көрүшкөндөн кийин булар дагы бир нерсе ойлоп табат да. Ушундай болгон деп эптеп камашпаганда аракетте бул сөзсүз болот. Сөзсүз болот. Мен муну билип турамын, билемин дагы. Ушуга чейин болгон кантип эле мындан кийин болбой калат. Сөзсүз болот. Бир нерсени ойлоп табат же ушуга бир Асанга окшогон шакалдарды тооп, арыз жазыктат. Бул деген нерсе дайым эле нерсе. Бирок силер билип коюңуздар, мен ушундай Мураттын аркасынан, ушул наркотик саткандар аркасынан, ушул Асанга окшогон шакалдар аркасынан кыйналып эле камалып, тапканымды бирөөлөргө берип эле ушинтип акыркы 5 жылдан бери убакыт ушинтип эле кетип атат. Анан Миталь, сен как раз биздин айылдасың да, участковойсуң. Если ушунчалык бир көтүң таза болсо, ушунда биздин имамга барып эле, мечитке барып, Куран китепти кармап эле, эч кимге көрсөтүш кереги жок. Даже имамдын үйүнө бар, мечитке баргың келбесечи, имам үйүнө барып эле Куран китепти кармап, мен жана менен таркагандарга, если мен Арсландын үйүгө ошол премьер-министр келип атканда барган болсом, бейиш бизге арам болсун де. Если Арслан мага 2 жолу келип, ушундай болгон мен көргөнмүн деп, мага устный заявление берген болсо, мен үй бүлөм, мен өзүм кошулуп, мага бейиш арам болсун деп болду. Мен сразу сен бүт мындан башка сенин көп кылмыштарың бар. Ошолордон мен өзүм мойнума алам. Мен бул Миталь үстүнөн жалган сүйлөдүм дейм. Бул Миталь сүттөн ак, судан таза де. Мен просто эле интрига кылып эле жалган айттым деп мен чыгамын. Если ошого духун жетсе, если ошого мындай иманың жол берсе, ошентип бар, мага бирөөлөрдү ортого салып баягындай кереги жок. Ошо имамга эле барасың, тихо, эч ким көрбөсүн, мага эч ким көрбөсүн. Имамга барып эле ушинтип айт. Имамга бирок ошол видеону көрсөтпө, ушул отрывоктучу. Мен сизге азыр ушинтип айтамын, себеби бул Арслан действительно жалган сүйлөп атат, жала жогуп атат мен үстүмдөн. Бул мага келип, ушундай болгон, бакап саткан эле наркотикти деп мага айткан жок. Де, бир жолу эмес, 2 жолу бар сага заявление, устный заявление айттым. Же ошол 3 августта премьер-министр келип атса, зам премьер-министр, сен 30 июлда мен үйүмө келип атасың. Ошол Арслан каякта экен биле калайын, ошол кадам жерге чыкпаса экен деп. Же ошону да айт.
Ушундай болгон. Мен барган эмесмин үйүнө вообще. Сен баргансың. Сен көтүң бок. Айта албайсың. Ол жагы ыйманыңдан. Жаман көрөсүңөр, жакшы көрөсүңөрбү, баарыбызга Кудай бар. Анан дагы бир нерсе ушул Бектур, Митал, мына Бактияр Сактияр, берги Асран Нурсейит, бер тамашадагы мурдагы сот Жаныбек, берги Кочкоров Орунбай, мына Асан Пасан, бунун акасы берги Маймылдар. Мынтип арам акчага үмүт кубагыла, бул жолуңардан кайткыла, мен силерге мындай айтайын. Анан ушуга чейин мен силерди почти багып эле келатам да. Анан Алла Таала өмүр берсе, дальше багып берем. Ушу үй бүлөңөрдү, бала чакаңарды мага эле өткөрүп койбойсуңар мындай. Мага дегенде собственный эмес, силерде жүрө берет. Просто эле ошонун балаңарга мен акча жөнөтүп турбайбынбы? Кичине мындай арамдан эмес, кичине адалдан тамак жесин ушулар. Не дейсиңер? Монтип эмне кыласыңар? Кыйналып, балдарыңарга, аялыңарга, ата-энеңерге арам тамак жедиртип. Орунбай, сенин апаң мына эриме кичине өлүп калган эриме сооп жетсин деп көпүрө салып берди го. Орунбай, кичине мындай ойлонбойсуңбу? Көзүң ачпайсыңбы? Жаныбек дагы ошо өлүп калган атама сооп жетсин деп суу чыгарып берди. Жаныбек айтчы мындай, сен дагы ошол мага келиш кереги жок. Ошол эле тамашанын имамыга барып туруп эле ушундай Куран китепти кармап, мен эч бир өкүмдү мен акча эмес, чисто на совесть мыйзам боюнча чыгарганмын. Если ошончо мыйзам өкүмдүн бирартасыга же эме менен, звонок менен же акча менен өкүм чыгарган болсом, мен өзүмө, менен таркагандарга 5 арам болсун деп айтчы. Колунан келеби? Айта албайсыңар, эч кимиңе айта албайсың. Анан эле мындай карап туруп, кичине унчукпай койгон адамга как шакалдай болуп туруп, баарың бир жабышасың. Себеби духуңар жетпейт. Мына көчөдө жүрөмүн. Кимиң келдиң мага көчөдө жүргөндө? Келчи сүйлөшөлү деп. Эч кимиң келе албайсың. Дух жетпейт. Силер только формада жүргөндө, же жаныңарда бирөөлөр болгондо келесиңер, как шакал болупчу. Формаңды чечип, любойң келчи мына. 5 жылдан бери кимиң келдиң мага? Формаңды чечип. Эч кимиң келбейт. Духуңар жетпейт. Жеткен дагы эмес. Дух болуш үчүн эркек болуш керек. Природный эркек баары эле природный, бирок эркектин ham эркеги болот. Себеби ошо көргөн эркек көтүн жалап жүргөндөн. Мындай билбейм, силерге сөз жок дошум. Силерге сөз жок. Анан мына шакалдар силерге ушул эскертүүдө базар жок, мыйзам мага иштебейт экен. Базар жок. Бирок мыйзамсыз аракетиңер болсо, конкретно ошондой жооп аласыңар. Сөзсүз аласыңар. Алла жанын аман койсо, силер ордуңар түрмөдөн көрсөтөм мен. Себеби наркотик деген өтө оор кылмыш. 20 жылга чейин срок давности эскербейт. Мурда эле жашоо наркотик саткандар 2 жылдан кийин срок давности деп чыгып кетет элеңер. Азыр 20 жылга чейин өтө оор кылмыш. Силер шериксиңер. Силер ошо Орунбайдын звоногу менен мен камаган адамсыңар. Силер ошо Орунбайды жашып жүргөн адамсыңар. Силер ошого Орунбайга дагынан поддержка берип жүргөн адамсыңар. Бардын кетесиң. Иншалла жаным аман болсо, көрөбүз ошол күндү. Мен көрсөтөмүн. Менде баягындай силерге окшоп назат жок. Бүгүн монтип сүйлөп алып эртең, кечирдим мен, булар жакшы адам. Мен өмүр айтпайм мындай сөздү. Силер пока адам эмес экениңерди көрсөттүңөр мен үчүн. Бул менин оюм. Сен мен үчүн адам эмессиңер. Урматтуу достор, туугандар, ушунча кичине көңүл буруп, ушуну угуп койгонуңуздар үчүн ыраазычылык силерге. Просто мындай кичине жерде, кичине айылда мындай сөздөр жүрүп калат да. Действительно, мисалдан мен кошунам, мени действительно мошенничество боюнча камалган адам катары тааныйт. Себеби кагазда ошентип турат. Бул мошенничество боюнча камалды деп, анын сөзү туура. Камалды, мисалдан мага, сен мошенничество боюнча камалгансың десе, мен кагаз боюнча бул менен талаша албайм. Бирок суть, бул негизи кандай болгонун мен силерге азыр ачык айтып бердим. Себеби булар уже
токтогон ордунан оборот алып атат. Эми буюрса ар бирине өздөрүндөй ответ обязательно болот, сөзсүз болот. Ушуга чейин без ответ келди, эми сөзсүз ответ 10 эсе, 100 эсе сөзсүз болот.